Эки команда тең ошол Азия кубогунун тандап алып беттештерине катышат. Андыктан командалардын ортосунда беттештик жүргөн болсо байкасаңыздар болот. Боронбековадан жерден Нагима Туралиева жана кезектеги сокку. Кайрадан сокку бул жерде Рысбек кызы Кенжебүгү. Гапарова бул жерде пас жана рикошет. Баштады. Андыктан эртерээк пас чыгаш керек. Рысбекова Кенжебүгүдөн кезектеги Өзбекстан оюнчулары чабуулда чыгарууга аракет кылды. Эми гана Медина Рысбековага топ жетти. Рысбекова чыгарып берүү бар жана сокку. Гол. Ошентип алыстан узатылган сокку. Жеңишбек кызы Дилнасты азыр пассивдүү ойноп койгон экен. Жыйынтыгында сокку таамай болду. Феруза Турдубаева жана Рысбек кызы Кенжебүгү дарбазачыбыз. Людмила Карачик кандай сокку. Туруп калган экен. Жыйынтыгына мына ушундай гол. Стандарттык абалдарды мына ушинтип пайдаланыш керек. Сокку узата турган оюнчу керек албетте мына стандарттык абалдарда. Барова Алина. Аделаида топто сокку узатса болот. Сокку. Тынышкыры жаңырды. Мурзакулова. Сокку жана Севарадан сейф. Мыкты деген баа беребиз албетте. Рысбек кызыдан кезектеги сокку. Өзүнүн катасын өзү жууганга аракет кылып жатат. Бош калган дарбыза. Биз кайрадан паркетке кайтып келебиз. Кыргызстан Өзбекстан Баровага пас жеткен жок жана Өзбекстан оюнчулары чабуулда. Сокку бар жана гол. Контрасы голду жаратып алуу болуп турат азыр. Эреже бузуу кереги жок жана алыскы бурчта пас. Рысбек кызы топту тартып алды. Сокку бар бул жерде. Кошумча сокку. Нуруллаева. Жер менен пас жана гол. Мафтуна Шаимова түн ортосунан өтүп кеткен экен. Бильярдтык тактык. Кыргызстан курама командасынын чабуулу бар. Рысбекова, Медина сокку жана гол. Медина Рысбекова. Экинчи таймда Медина Рысбекова. Рысбек кызы Кенжебүгүдө голдук пас жана Севаран. Дулара Качыбекова. Качыбекова. Айпанчага пас. Гапаровадан мүмкүнчүлүк. Алина. Рысбек кызы чыгарып берүү бар Айпанчанын ичине. Сокку бар жана гол. Тилекке каршы. Пенальтиден киргизип. Сокку жана гол. Феруза Тур. Өзбекстан чабуулда. Бош калган дарбаза жана гол. Топ жадасандагы көрүү. Мына ошентип финалдык кычкырык жаңырды. Бүгүнкү беттеш Өзбекстан футболдан көрүшкөнчө саламат калыңыздар.